Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Мен Алтынбек Маматасанович, Москва областындагы Өзгөн коомунун төрагасы. Бул жерде Москва областындагы Өзгөн коомунун жалпы жааматы, орун басарлары, жаштар комитети, аксакалдар, аялдар комитети болуп, Кыргызстанда болуп аткан кемпирабад маселеси боюнча биздин Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевичке кайрылуу жасоону туура көрдүк. Азыркы сөз Өзгөн коомунун орун басары Чыңгыз. Assalamu alaikum. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу биздин ажообуз Садыр Нуркожоевич, биздин элдин, Өзгөн элинин жана кыргыз элибиздин көйгөй болгон бул кемпирабад маселеси аябай оорчундуу болуп атат. Буну биздин элдерге жаман таасири тийиши мүмкүн. Кемпирабадды кокустан бере турган болсок, көп стратегический важный жерлерибиз кетиши мүмкүн. Ошондой эле биздин канча деген ошол 5 айлык өкмөт болгон болсо 5 айлык өкмөттө канча деген жумушчуга жумуш орундары жок калат. Элибиз күрүч эге албай калат. Өзгөн күрүчү 50% азаят. Ошондой эле биздин элдин талап ошо 90% кемпирабадтын кыргыздын жери, суусу жана абасы өзүндө калыш керек. Ошондой эле биздин платина 15% бизге көнгөн экен. Ошо платинадагы ордунда калыш керек. Элди дүрбөлөңгө салганды токтотсок туура болот, урматтуу биздин өлкө башчыбыз. Рахмат. Мен Жантөреев Мухтар, Москвадагы Өзгөн коомунун аксакалдар кеңешинин мүчөсү. Мен дагы ушул көйгөйдү оор жүрөгүмдүн төрүндө кабыл алдым. Бул чынында кемпирабад кыргыздын жери. Биз ошол жерде төрөлүп өскөнбүз. Ошол жерде жашап атабыз азыркы ушул күндө. Мына көйгөйлүү эки ача ойлор элди ушу түйшөлткөн. Бул нерсенин бардыгын биздин өкмөт башчыбыз тууру баалап, элдин көйгөйүн туура түшүнүп, оң тарабына чечилип, кемпирабадтын жери бизге калат деген ошо үмүттөбүз. Кемпирабад жери биздин жер бойдон калсын. Биздин талабыбыз ошондой аксакалдардын. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Мен Абдынова Шайыргүл Сатыбалдыевна, Кая Кароол айыл өкмөтүнөн Өзгөн айымдарынын коому эркин атуу катары өз оюмду билдиргени келдим. Бизге ата бабалардан калган ушул жерлер мурас болуп, биз дагы ушул жерлерди бала чакаларыбызга өткөрүп беришибиз керек. Унчукпай отуруп алган эртең балдарыбыздын алдында эмне деп жооп беребиз. Ошондуктан кемпирабад өзүбүздүн элибизде калсын. Урматтуу бийлик өкүлдөрү, урматтуу жогорку тараптагылар, ушул маселени туура биздин элибиздин пайдасына чечип бериңиздер. Саламатсыздарбы, кыргыз элим. Мен бийлик башында турган төбөлдөргө кайрылат элем. Жалпы Москва шаарындагы аялдар коомунун атынан, энелердин атынан ушул азыр болуп жаткан Өзгөн районундагы жалпы эле ушу кемпирабадтын айланасында болуп жаткан ызы-чууга абдан жүрөк оору менен кайрылат элем. Ушул кемпирабад өзүнүн ордунда калсын. Биздин келечек муундарга биздин улуу ата бабалар калтырган мурасты биз дагы жакшынакай кылып аман эсен аманат кылып тапшырышыбыз керек. Мен талап кылам, кемпирабад өзүнүн ордунда калсын. Ассаламу алейкум, кыргыз элим, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Чындыгында биз тана алабызбы, албайбызбы? Сиз элдик президентсиз. Азыркы сиздин командаңыз жүргүзүп жаткан саясат бизге таптакыр түшүнүксүз. Себеби мен жеке ошол көлдүн жээгинде туулуп өскөн жигитмин. Бул жакта 99% ошол көлдүн жээгинде чоңойгон эр азамат аксакалдар. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, азыркы учурда ратификацияда турган, кол коюлбай турган биздин кемпирабад маселесини колдоого акыркы колду сиз коесуз. Ошол акыркы колду койбооңузду биз мындай чын жүрөктөн бир карапайым элдин, мигранттардын атынан биз сизден бир мындай талап кылабыз.
Ал жер кээ бир биздин депутаттар айтат стратегический мааниси жок деп. Ошол эң стратегический объект болуп саналат. Ал жер мындай айтканда, башкача айтканда, ал жер вышка. Высота биз азыр чокуда биз турабыз. Ошондуктан баарыбыз кыргыз элим, баарыбыз кайдыгер карабай, эгер өтүп кете турган болсо өзбек туугандарга, биз кечеги Баткендеги болгон окуялар ошол именно биздин өзгөндө да кайталанат. Ошондуктан эч кимиңиздер кайдыгер карабай бул маселеге колдобоону мен силерден талап кылам. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Мен бийликке кайрылбайм. Мен элге кайрылам. Жергиликтүү эл эмне үчүн ушунчалык кайдыгерсиңер? Эмне себептен ушунчалык уктап жатасыңар? Жериңер кетип атат. Ошол жерди тоспойт десиңер. Тоскон болсо жергиликтүү эл, Кароол эли, кум менен ошол жерди жамбагасыңар. Шагыл таш менен алга эли, ошол жердеги шагыл таштарды иштетесиңер. Эртең чек аралар ошол жерден тосулган болсо, биз ошол жерден өзбектерден кум, шагылды сатып алабыз ошол жерден. Эмне үчүн ушунчалык кайдыгерсиңер? Ойгонбойлу, турбайлубу, жерибизди коорубайлубу? Ушунчалык да кайдыгер болобузбу? Ушул жерге келген кайдыгер эмес элдер келип отурабыз, мигрант болуп болсо дагы үнүбүз жетсин деп. Уктабагыла, ошол жерде жатып тургула, жериңерди кооругула, карагыла, эртең тосуп алгандан кийин bundan да каттуу уруш, талаш болот. Ошон үчүн менин кайрылуум эл, ойгонгула жергиликтүү элдер, тургула. Кемпирабад калсынбы? Калсын. Кемпирабад калсынбы? Калсын. Кемпирабад калсынбы? Калсын. Ассаламу алейкум. Урматтуу кыргыз элим, сиздерден бир гана сураныч. Биз именно ошол Кызыл Октябрь айылынын, Кызыл Октябрь айыл өкмөтүнүн Кызыл Октябрь айылында жашаган жараган катары суранычыбыз нерсе, сураныч эмес, даже биз мындай кылып туруп талап койсок дагы болот да. Бул өмүр бою биздин жерибиз болгон. Кызыл Октябрь айыл өкмөтүндө Кыргызстандын жери болгон. Суранычтын кереги жок, биз талап коюшубуз керек. Анан мындай да, ошол мейли бийлик бийликтигин кылат. Бийлик бийликтигин кылсын. Бийлик өкүмүн өткөзсүн. Парламентке өткөзсүн. Областной акимге өткөзсүн, акимдерге өткөзсүн, айыл өкмөткө өткөзсүн. Бирок элге өткөзө албайт да. Бул элдин жери го, элдин жери. Элдин жери, жөн эле элдин жери. Түшүнөбүз. Эрнис Толтоев бизде иштеп кеткен жакшы билебиз. Алайчиев Бакыт экенин жакшы билебиз. Биз тагаларыбыз болот, өзүбүздүн Кызыл Октябрь айыл өкмөтүнүн Кызыл Октябрьда иштеп жүргөндөр. Ушул жерди тамыр түбү билип туруп, комиссиянын составында жүрүп туруп, кантип берип койгонго уруксат этесиздер? Берилбейт. Айтып койгулачы, же жалган айтпамбы? Турабы, тура эмеспи? Турабы? Ошол жерде чай ичти. Үй бүлөсүн бакты, бала чакасын бакты го. Кантип ушул жерден чай ичип, нан жеп жүргөн жерини бирөөгө берип коет. 15% деп сиз айтып атасыз, 15% болбойт. Платинанын 15 эмес, 50 болсо да болбойт. Капа болбойсуздар. Бул Кыргыздын жери болгон. Кече биздин бир акебиз сүйлөп койду эле, артынан кайра башкача сөз сүйлөдү, сөз көп кетти. Бирок токтоткан нерсенин кереги жок. Биз Кызыл Октябрда именно чыккан адамдардын гана жаны күйүп атат. Неге алга чыкпайт? Неге уя албайсыздар? Капа болбойсуздар? Жок, неге чыкпайсыздар? Ал бир эле мага эмес, бүт Кыргызстан боюнча кетип атпайбы? Эртең Кара Суу районунун Кыдырша, Сабай айыл өкмөтүндө 37 депутат биз каршыбыз деп кол көтөрдү. Сабай айыл өкмөтүндө. Биздин Кызыл Октябрда болгон 17-16бы? 21. Алар бар жогу макул болду. Бирок эртең Кыдырша айыл өкмөтүн угуп туруңуздар. Кыдырша айыл өкмөтүнүн, Сабай айыл өкмөтүндө. Кыдырша, Сабай, Сабай 1, Кеңсай, ошол айылдары бүт бардыгы ошол суудан ичет, Сабай арыктан ичет. Эртең ушул айылдар сатып алып сууну ичпейт деп ким гарантия берет? Ким берет гарантия? Өзүбүздүн суубузду өзүбүз сатып алабыз кайра. Эртең ушу көзүңөрдү ачкыла. Тургула кыргызым, тургула, жөн эле айттым, тургула. Биз мисалы мага эч нерсенин кереги жок. Мен жөп жөнөкөй эле. Жөп жөнөкөй мигрант катары айттым да. Өзүмдү мигрант катары жөн эле айтып атам. Не кереги бар? Биздин талап жөн эле
мындагыла сөздү бурубагыла онтип бөлбөгүлө биздики жөн эле. Как раньше было, так пускай остается. Кыргызстандын границасында кала берсин. Биз шалыбызды айдайлы, ошол баягы кечүүнү, алгадан өткөн сайды, сууну кечели, малыбызды айдайлы, шалыбызды эгели, жөн эле жүрөлү. Ал талашсыз жерди ортого тыкпагыла сиздерден сураныч. Анан сиздерден бир гана сураныч, эч качан саясатты ортого тыкпагыла. Бул жерде Адакам Мадымаров, бүтүн Кыргызстан, тиги бу кереги жок. Саясат жок бул жерде. Бир гана нерсе, биздин жерибизди ордуна коюп койгула болду, башкага тийбегиле. Башка сөзүбүз жок.